Стамбул шаарынын тарыхый жана маданий жайлары менен таанышуу саякатыбызды тарыхы терең, уламышы кенен Истиклал көчөсү менен уланттык. Стамбул шаарындагы эң кооз көчөлөрдүн бири мына дал ушул жерде жайгашкан экен. Бул жерде тамак ашы дагы арзан жана 24 саат бою адамдар үзүлбөй өздөрүнүн иштерин кылат. Истиклал көчөсү Стамбулдун Бейгулу районунда жайгашкан эң таанымал жөө адамдар өтүүчү көчөлөрдүн бири. Тарыхта Теранын улуу көчөсү катары таанылган Истиклал жолунун айланасында көптөгөн ири брендтер топтолгон соода борборлору, бир топ неоклассикалык аркалар, винтаждык кийимдерден колго жасалган карапай идиштерге чейин ар кандай фантастикалык дүкөндөр жана көптөгөн ресторандар, кондитердик таттуулар, пабдар, музейлер, көркөм галереялар жана кинотеатрлар орун алган. Көчөнүн тарыхы 15-кылымдын аягында башталган. Ошол убакта Галата мунарасы бар болчу жана шаардын дарбазалары заманбап көчөнүн түштүк четине жакын жерде жайгашкан. Адырдын башында жайгашкан бул аймакта ушул убакка чейин токой болгон. Султан Сулейман Бирдин тушунда Истиклалдын аймагы мусулман имараттары менен курула баштаган. Бул жер европалыктарды да өзүнө тартып, алар да өз үйлөрүн куруп, устаканаларды жана дүкөндөрдү ача баштаган. Ошол убакта Кадде-и Кебир деп аталган көчө бара-бара соода жана кол өнөрчүлүк борборуна айланган. 1628-жылы француз католиктери чиркөө куруу үчүн жер алышкан. Азыр бул аймакта Франциянын Сент-Луис чиркөөсү жайгашкан. Ал Бейоглудагы биринчи латын чиркөөсү катары белгилүү. 19-кылымдын экинчи жарымынан баштап көчө азиялык өзгөчөлүктөрдү сактап, европалык стандартка көбүрөөк ыңгайлашып, форматын өзгөртө баштаган. 20-кылымдын башында республиканын жарыяланышы менен көчө азыркы аты менен аталып, түркчө эгемендүүлүк көчөсү дегенди билдирет. Бул ысым Түркиянын Боштондук согушунун жеңишин эскерүү максатында коюлган. Бүгүнкү күндө Истиклал Стамбулдагы туристтер арасындагы эң таанымал жерлердин бири. Көчөдө жайгашкан көптөгөн имараттар архитектуралык эстеликтер болуп саналат. Ошондой эле бул көчөдө Франциянын, Грециянын, Нидерландынын, Россиянын, Испаниянын, Швециянын жана Улуу Британиянын башкы консулдуктары жайгашкан. Көчө менен тарыхый трамвай дагы жүрөт.